Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын аймагында өзгөчө талкууланып аткан маселелердин катарында арга барбы, жокпу, баары бир бул өкмөт башчысынын алмашкандыгы жөнүндө маселе болуп атат. Биз жалпы өкмөт же болбосо министрлер кабинети жаңыланып кетти деп айтышка дагы мүмкүн болгон жок. Себеби мурдатан иштеп келаткан курам ошол бойдон калды. Айрым гана орундары бош турган министрликтердин жетекчилери жаңы болуп дайындалды. Бирок ошентсе дагы Кыргызстан ушул 5 жылдыктын аралыгында, тактап айтканда парламентаризм системасына, башкаруу системасына өтүп, алгачкы Кыргызстандын тагдырын чечүүдө парламенттин мындан аркы ролу кандай болот деген суроого жооп берет деп аткан парламент ушул 5 жылдык мөөнөтүндө Кыргызстандын тагдыры үчүн өтө орчундуу болгон маселелерди чечет деп ошонун финалдык айлары кетип жаткан учурда өкмөт башчысынын алмашып кетиши, отчетун тапшыргандан кийин кызматын өткөрүп берип коюп кетип калышы бир топ табышмактуу жагдайларды жаратып койду деп атабыз. Негизи эле Кыргызстанда өкмөт башчысын алмаштыруу, министрлерди улам кетирип, улам жаңылоо деген нерсе эгемендик алган жылдардан бери эле токтобой келаткан, өнөкөткө айланып кеткен көрүнүш болуп калды. Мунун кесепети ар кандай тийип атат. Көп тармактарда иш жүрбөй калды деп атабыз. Жалпы эле өлкөнүн социалдык экономикалык жагдайын көтөрүп, жакшыртып кетүүдө улам башталган иш тескерисинен кетет. Жаңы келген өкмөттүн курамы жаңыча программасын сунуштайт. Айтор биз бир орундан жылдыра албай койдук деген маселелер көп болуп турган учур. Өзгөчө мына быйыл парламенттик шайлоо болот. Биз мындан аркы кадамдарыбыз кандай болоорун чечебиз деп турган жагдайда дагы ушинтип өкмөттүн түзүмүндө жаңыланып болуп кеткендиги дагы бир топ талкуулар жаратып атат. Ошондуктан бүгүн биз студиянын коноктору менен дал ушул маселеге токтолуп отурабыз. Сайдулла алгач коалициялык көпчүлүктүн өкүлү катарында суроону сизге узаталы. Мына өзүңүз дагы буга чейинки комментарийлериңизде билдирүүлөрдү айтпадыңызбы? Жомарт Оторбаевдин кызматтан кетиши жеке чечим менен болду. Эч кандай саясат же болбосо башка оюндарга байланышы жок депчи. Бирок экинчи жагынан карасак, өзүнүн отчетун тапшырган биринчи премьер болуп атпайбы акыркы 5 жылдын аралыгында? Анан аны канааттандырарлык деп парламент тааныгандан кийин кетип калышы дагы суроону жаратты. Анан бул дайыма эле премьерлерди кетирип атат, бул парламент кетирип атат мажбурлап, ушул жолкусун өзгертти кылалычы деген оюм болуп калган жокпу? Же сыр эмнеде маселен болчу? Сиз мен оюмча ошону сезип турат окшойсуз. Бул парламенттин ичинде көп нерселер айтылат, көп нерселер айтылбайт. Негизи парламентте Жомарт Кайыпович боюнча жакшы пикирлер болгон. Бул өкмөттүн кетишине бир 5 киши себепкер болду. Жаңы куралышындагы ошол 5 киши эле түздү десем мен жаңылышпасам керек. Себеби калган артындагы фракциялардагы депутаттар, мына бизде оппозиция бар, булар биригип баары эч ким каршы болбостон мына ушул акыркы 3 премьерди колдоп келе атат да. Бул жаратылыштагы негизи өнүккөн өлкөлөрдө, парламенттик өлкөлөрдө туура эмес көз карашты болот. Себеби парламенттик оппозиция ар дайым тескери добуш берип каршы болуп, анан өз оюн, пикирин альтернативдүү программаларды айтып чыгыш керек эле. Тилекке каршы ошондой болбогондуктан бизде ошол 4-5 кишинин тегерегинде эле маселелер чечилип калат. Жомарт Кайыпович жакшы иштеди. Ушул биздин эгемендүү Кыргызстандын ичинде биринчи жолу таза иштеп, коррупцияга аралашпастан кетти. Да коомчулукта маселелер болду, претензиялар, бул чечкиндүү эмес экен, сразу чечпей атат, мына акырын жүрүп атат деп. Ал жактарда болду да, биз бирок бүгүнкү күндө идеальный премьерди табышыбыз кыйын. Себеби мен оюмча бизде биринчиси анча ынтымак жетишпей атат. Премьерди иштетиш үчүн парламенттеги көпчүлүк бир муштум болуш керек. Бир муштум болуп, бардыгы колдоп туруш керек. Ошондо премьердин жумушу алдыга жылат. Бизде командалык иш болбой калып, колдоо болбогондугун сезген үчүн кетип калдыбы, же болбосо сиз айтып аткан жанагындай? Мен оюмча жеке пикиримде. Сен жакшынакай болуп, отчетуңду бер, биз ошону колдоп берели. Ошондон кийин кетип кал деп айтты. Эми ал эстүү киши анан эгер аны кылбай турган болсо, колунан жете эле вертес чыгарып коймок. Ошондуктан ал ошону сезди го деп ойлойм да, бул мен жеке пикирим. Ошондуктан отчетун кабыл алып, анан отставкага кетти. Алтынбек мырза, эмне үчүн ушундай кадамдар болуп кетти деп ойлойсуз? Сиз кандай кабыл алдыңыз? Эми негизинен Жомарт Кайыповичтин келген күнү эле ал киши келген деле мынтип айткан. Мен бул премьерликке суранып келген жокмун. Мен бул премьерликке чуркаган жерим жок. Мен ушундай
бекитип атышат, мен иштеп берейин деп. Негизи антип келген туура эмес. Премьер-министр мен жумуш кылам, мен реформалар жүргүзөм, мен бүт мамлекеттин жүгүн мойнума алам деген киши келип премьер болуп иштеш керек. Ал ошол алдына койгон максатын, программасын ишке ашырыш керек. А бул киши келген күндөн баштап эле мен кандай иштейм, канчалык иштейм, 1 жыл иштеймби, жарым жыл иштеймби деген ойдо эле ушундай иштерди жүргүзө алган жок. Негизинен командасы колдогон жок. Сайдуллаге айткандай көпчүлүк коалиция бир мушундай болуп иштеше алган жок. Себеп дегенде ал жерде кадровый чыгарда бүгүнкү күндө жүрүп аткан мамлекетте ушул талаш ортодо бүгүнкү күндө да жүрүп атат. Ушудан чыга албай келатабыз. Биз парламенттин ичинде болгон уруш талаш ушудан негизинде болуп атат. Анан кумтөр дагы негизги себеп болду. Алдыда таможенный союз чоң жоопкерчилик иштер турганда премьер-министр мындай өз отставкага кеткен негизинен туура эмес. Бул алдына койгон иштерди аягына чыгарып, отчетун тапшырды деп эле мактай бергенибиз бул негизинен туура эмес. Эч кандай жумуш жасалган жок бүгүнкү күндө. Эртеңки мына бүгүн жаңы түзүлгөн өкмөт дагы алдыга ишти алгылыктуу алып кетет деген ишенич менде жок. Себеп дегенде 6 айга эле келип атат, 5 айга күзүндө шайлоо, андан кийин булар бардыгы чемодан түйүп алып даяр болуп отурат. Канчалык иштегенге эч ким бүгүн кепилдик бере албайт. Демек жаңы өкмөт башчы айтып аткан биз жакынкы арада өкмөттүн ишин өтө оптималдаштырып, жакшы иштей турса болот экенин далилдейбиз дегенден күмөн санап турасызбы азыр? Эч кандай андай иш жүрүшү мүмкүн эмес. 6 айдын ичинде андай жумуштар жүргүзө албайт. Булар бүгүнкү өкмөт шайлоону кандай өткөзөбүз, ошо менен алек болот. Кудай буйрса көрөбүз. Таза шайлоо өткөзөбүз деген лозунгтарды айтып атышат, ушундай сөздөрдү айтат. Анда эч кандай андай болбойт. Бул дагы өкмөт ушул келечектеги шайлоого болгон жумушун күчүн жумшайт. Өкмөт деген бул чарбалык иш менен, экономика менен, ушундай иштер менен алек болуш керек. Премьер-министр и командасы менен. А бизде тескерисинче бүгүн саясаттан чыга албай атышат. Өнүрүш ага, сиздин көз карашыңыз? Мен адегенде ушул жакында эле презентациясы болду, апта аягында эле. Ошол долбоордун алкагында адегенде жалпы кыргызстандыктарды бүгүнкү эл аралык эмгекчилердин майрамы менен куттуктагым келет. Ылайым эмгекчилерибиз көп болду. Тилекке каршы бизде Кыргызстаныбыз мигранттар менен соодагерлердин өлкөсүнө айланып калды. Мына ушул маселени, мен айтып аткан маселенин өзү эле канчалык деңгээлде биздин Кыргызстандагы абал, социалдык экономикалык абал кандай экендигин таразалап турат да. Менин каалоом мындан ары эмгекчилердин саны артсын, иш орундары көбөйсүн. Анан могу башбаканды алмаштыра берүүнү адатка айландырып алуудан баш тарталы. Бул жөн эле адат болуп атабы же? Адат болуп калды да. Адат болуп калды. Атты деген кургатпай эле жаңы эле келген программасы менен тааныштырган, парламентте өзүнүн антын берген башбаканды сааты, убакыт мөөнөтү программасы толук жүзүлгө аша электе эле бир кандайдыр бир объективдүү, субъективдүү маселелерди мындай алып чыгып тургандан кууп чыгарган адат да. Бул албетте жакшылык алып келбейт. Бул жеке эле мен токтона сүрөп эмес, жалпы эле Кыргызстандын каранды мындай жөнөкөй жарандарына жакпай атат. Азыр ушул тапта мына кайда барсаң ошол эмне үчүн Кыргызстанда ушул адат көнүмүш болуп калды деп суроо беришет. Кайра жооп изешет. Биз ушул адаттан арылышыбыз керек. Шамшыр ага, ушундай өкмөттү жаңыртуу процесстеринде окуя болуп аткан учурда ар кандай себептерин айтат. Бир нерсеге күнөөлөйт. Бир жакшы болбой аткан ишин таап чыгабыз. Ошонун бардыгы эле реалдуу картинаны чагылдырат. Биздин парламент чындап эле Сайдуллага айткандай мыкты премьерди издеп атат деген кепке такасак болобу же? Жок, мен ага кошулбай элем. Эми элибизде мыкты премьер-министр да тапса болот, мыкты президент да тапса болот, мыкты жогорку кеңештин депутаттарын да тапса болот да. Анан бул жерде биздин системада болуп атат да, менин оюмча баарын ошо система күнөөлүү. Мына өткөндөгү өкмөттүн отставкага кетиши биринчи себептен мен ойлойм ошо көпчүлүктү түзгөн коалициянын бирден бир күнөөлөрүнүн бири да. Бизде системага айланып калды. Мурун президенттик башкаруу убагында президенттер өзүн сакташ үчүн өкмөттү отставкага кетирчү.
дайым ошо менен жоопкерчиликти оодарып туруп. Жоопкерчиликти оодарып, өзлөрү таза калчуда. Азыр эмне болуп атат? Азыр көпчүлүктү түзгөн коалиция өкмөткө жүктөп баарын. Анан отставкага убага келгенде жана Сайдулла мырза айтып кетпедиби? Өзү суранып, өзүнүн каалоосу менен кеткен сыяктуу болуп калды. Бирок ичинде мен ойлойм такыр тескери болушу мүмкүн да. Себеби мына мен ушу өкмөттү айтат элем, өтө деле жакшы иштеген өкмөт болгон жок да. Себеби орчундуу көп маселелерди чечишкен жок. Мына кумтөр маселесин бир десек болот. Экинчи акчанын девальвациясы мына 40%ке биздин улуттук валютабыз, сомубуз арзандап кетти долларга карата. Товарлардын баары өстү. Андан кийинки үчүнчү маселе мына таможенный союзга даяр болуп киребиз деп канча жылдан бери жүрөбүз. Мына эртең киребиз деп атканда дагы узартыбыш керек деп өкмөтүбүз дагы жылдырып атат да. Бул чоң бир саясий маанидеги чоң бир иш-чараны жылдырып атышат да. Бул дагы биздин Кыргызстан үчүн, биздин өкмөтүбүз үчүн, биздин жогорку кеңеш үчүн, ошондой эле президентибиз үчүн абир алып келе турган нерсе эмес да. Ошондуктан мен коалицияны күнөөлөп атканым, ошол өкмөттү түзгөн коалиция өзү дагы элдин алдында отчетун бериш керек да. Керек болсо ошол өкмөттү кайсы фракциянын өкүлдөрү министрликте отурат, мына ошолордун биринин отчету алынган жок. Бирине тескери баа берип отставкага кетирген жок да. Ошондуктан бул жерде мен ойлойм биздин жогорку кеңештин да күнөөсү бар да бул жерде. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз көзү жокто сөз кылып жамандап аткан жагдайыбыз жок. Жомарт Кайыповичтин өзүн чакырып ушул программага катыштырып, көзмө-көз сүйлөшүп, балким себептерин, балким жагдайларын дагы талкуулайлы деп ойлодук эле, бирок өкмөттүн пресс кызматын жетектеген адамдар ал мындай мүмкүн эмес экендигин билдирип, ал киши катышпай калды. Андан сырткары ушу өкмөттүн башында турган вице-премьерлерден дагы чакырдык эле. Алардын айрымдары ден соолугуна байланыштуу, айрымдары башка себептерди айтып бул программага келишкен жок. Ошондуктан биз өзүнчө бөлүп караган жагдайыбыз жок. Сайдуллага, биз азыр бири-бирибизди күнөөлөгөндөн алыс болуп, биз көбүрөөк себептерин түз айтып, чечмелеп, анан мындан кийинки кадамдарыбызды дагы карашыбыз керек болот да. Баягы шайлоого чейин 5 ай калды, андан ары кимибиз келип, кимибиз кетебиз деп элдир-селдир туруп алсак дагы маселе болбойт. Себеби бизде мына Евразеске кошулуу процесси, жакын арада биз кумтөрдүн тагдырын жары же бери кылышыбыз керек деген чоң нерселер турат да. Мен 2005-жылы биринчи жолу депутат болуп келгенде кумтөргө ушундай суроолор берип, ушундай маселе бар эле да, 10 жылдан бери өзгөрүлгөн жок да. Мен ошондуктан акыркы 2-3 жылдан бери суроо бербейм. Себеби эмнеде? Себеби бизде чиновниктерден баштап баары сатылат. Ошону билет кумтөрдүн жетекчилери. Булар бир күнү ошонго келет деп. Маселе ошондо. Керек болсо биздин центральный телевидениеден жанагы политолог, серепчилерибиз дагы сатылып чыгып, мындай кылсак жакшы болот дейт. Биз мындай себеп менен бул примерда, кийинки примерда чече албайт. Биз качан чечебиз? Биз баарыбыз бир муштун болгондо гана чечебиз. Эми өкмөттүн, кеткен өкмөттүн жасаган иштери, конечно, критика кылыш оңой. Парламентти да критика кылыш. Парламентти, депутаттарды ошол жерге киремин деп, анан убагында кире албай калган адамдар көп критика кылат да. Себеби өзүлөрү кызыгат ошол жерге. Жакшы иштер эмне болду? Бар айтып аткан суу жок. Кыштан чыга албайбыз. Кудай буюрса жакшы чыкты. Эми баасы өйдө төмөн болгон менен свет болду. Эң начары тоюп жетпей атат деди. Кыш Кудай өзү колдоду, жеңил болду. Чечтик. Биздин агрардуу өлкөдө бул дагы өтө жакшы нерсе деп айтсак болот да. Эми жетишпегенде нерселер болду. Мына айыл чарба кредитин өзгөчө жеңилдетилген. Марттын аягында чечти. Муну январда чечиш керек эле. Жер семиткичтерди, өзгөчө минералдык жер семиткичтерди ушул бүгүнкүгө чейин чече алышпады. Бул жетишпегендер болду. Негизинен стабилдүүлүк, башка маселелер бар. Ал эми кийинки премьер-министр эмне алек кылат? Эгерде биз ар бирибиз ушул жагынан талай берсек, кийинки премьер-министр да эч нерсени чечпейт. Коалиция көпчүлүк, сырттагы патриот жарандарыбыз колдоп, болгон минусун айтып, бул маселени чечкиле деп кат жүзүндө суроолорду берип турсак, мен оюмча иштейт. Бизде начар адам болбойт, начар кадр болбойт. Ошону кээде колдой албай калабыз, же болбосо ошонубуз бузулуп калат. Мисалы, Россия, башка өлкөлөрдө премьер-министрлер 5 жыл, 10 жылда иштеп атат. Биз эч болбосо 3 жыл беришибиз керек премьер-министрге, командасы менен баарын бириктирип.
Биз мына канча өкмөттү алмаштырдык 1 жылдын тегерегинде. Бири-биринен лучше келген жок. Ар бир барган сайын начарлап кетип атабыз. А биз кадрды 1 жылда ыргыта берсек, ал эч нерсени үйрөнө албайт. Бул бир семья эмес да өкмөт. Өкмөттүн маселесин азыр критика кылып аткандар да чече албайт 6 айдын 1 жылдын ичинде. Премьер-министрге эч болбосо 3 жыл 5 жыл керек. Мисалы бизде баарыбыз ар жакты карайбыз. Биздин жарандар да кошулуп жардам беришибиз керек. Эмне үчүн өлкөдө оңолбой атат? Бир эле премьер-министр начарбы, же өкмөт начарбы, же коалиция большинство начарбы? Бизде көп маселелер бар. Мисалы, Кыскараак айтыңыз. кыска айтсам болбой калат анда. Кайра сөз берем анда. Бизде ушул мамлекеттин өнүгүшү жөнүндө сөз кылганда дайым айтабыз да, бизге туруктуулук керек. Жөнү жок көчөнү тозбашыбыз керек. Ар кандай митингдер болбошу керек, эл тынч болуш керек деп. Мунун бардыгы туура, бардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Экономикага жана башка иштерге тоскоолдук жарата турган акчалар болбош керек. Бирок ошол эле мезгилде элдин ичиндеги туруктуулукту, жалпы коомдук туруктуулукту камсыз кыла турган көрсөткүч бул бийликтеги туруктуулук болуп атпайбы? Кайра-кайра ала салып аткан, кайра-кайра алмаштырылып аткан өкмөттү карап отуруп, бизде туруктуулуктун кандай түрү керек деген дагы суроо болот да. Мына азыр Сайдуллага айткан жагдай барбы азыр бизде? Мына акыркы 4-чү премьерди шайлап атыкпы? 5-чи. Техникалык өкмөт деп эсептейбиз да, алгачкысын. Даана сиздердин добушуңуздар менен шайланып бекитилгенде. Ушул жагдайдан алганда өкмөттүн алмашуусу өлкөдөгү социалдык экономикалык кырдаалды канчалык татаалдатып атат, канчалык кешеңдетип атат сиздин көз карашыңыз? Эми мамлекетибизде чарбалык иштер менен алектенген өкмөтүбүз да. Анан бул өкмөттүн алмашышы сөзсүз түрдө таасирин тийгизбей койбойт. Бул бүгүнкү күндө мына бүгүн өкмөтүбүз келди, 5 айлык, 6 айлык өкмөт да. Ошол өкмөттүн мына кумтөрдү чечебиз деп келди, шайлоону таза мыйзам жолунда өткөрөбүз, таможенный союзга киребиз деп ушул чоң маселелерден ушуларды коюп келди. Эми бул 6 ай иштейт. 6 айдын ичинде жакшыбы жаманбы иштейт да. Мен жана башында айтып кеткен ушу системаны бир анча-мынча өзгөртүшүбүз керек да. Өкмөттү 5 жылга, 10 жылга өкмөт башчысы иштеш үчүн биз системаны кичине өзгөртүп коюшубуз керек да. Себеби өкмөттө азыр көпчүлүктүү түзгөн коалиция формировать этип атат. Ар бир парламенттик фракция өзүнүн сунуштарын берди. Ошол министрликтердин ар биринин өзүнүн партиясы бар да. Ошол партия сунуш кылып ошол орунда отурушат да. Ошондуктан ошону формировать эткен коалициянын дагы жок дегенде моралдык жоопкерчилиги болуш керек да. Ошол көпчүлүктүү түзгөн коалиция өкмөт менен кемчилик кетирдиби? Ошол жагынан булар дагы өзлөрүнүн баягы элден баасын алыш керек да. А бизде эмне болуп атат? Бизде өкмөт кетип атат, а көпчүлүктүү түзгөн коалиция эчтекеге жооп бербейт, жаман иштедик деп айтпайт, жакшы иштедик деп айтпайт. Баардык шылтоону өкмөткө шылтап коюп, анан кийинки өкмөттү түзүлүп атат да. Ошондуктан ошол көпчүлүк түзгөн коалициянын дагы мындай бир жоопкерчилиги болсо да, бул биринчиси. Экинчиси, ошол өкмөттөгү министрлер дагы жакшы иштедиби, жаман иштедиби өзүнүн баасын алыш керек да. Ошол ар бири өзүнчө ошол өзлөрү жиберген партия тарабынан алыш керек да. Мына буга чейин биз мына 5 жыл болуп баратат, андайды биз уккан жокпуз. Мисалы, андай азыр коалиция көпчүлүктө жакшы жолго коюлуп кетип атат. Мына биз Атамекен фракциясы министр финансовго сунуш кылдык. Өмүр бою зам министр болуп, эсепчи болуп, бирөөнүн претензиясы болбогон ошол тармактагы мыкты кадр деп Касым Алиевди. Министр юстицияга дагы азыркы министр 7 жыл зам министр болгон экен. Мына Олег Панкратов дагы ошол зам министр болуп, анан премьер-министрдин советниги болуп жүргөн. Биз көчөдөн эч кимди жетелеп келген жокпуз. Ошол чоң маселе болот экен да. Бүгүнкү күндө фракциялардын жоопкерчилиги аздан болсо дагы жылып калды да. Мен жанагы өкмөт боюнча айтып атканым, эгер уруксат берсеңиз айтып коеюн. Биринчи, өкмөт жалгыз өзү чече албайт. Биз коом жардам беришибиз керек. Биз мына Японияга бардык, ошол жерде 180 кыргызстандык мыкты билими жогору адамдар окушат экен, университеттерде сабак бергендер бар экен. Мына Алтынбек Турдубаевич да кошо болду. Мына ошолор биз айтып атышат. Биринчи биз өзүбүз дагы жардам беришибиз керек. Ал үчүн баарыбыз иштешибиз керек. Келген ошол мигранттардан келген каражатты туура колдонушубуз керек. Бизди биринчи кедей кылып аткан бул салт. Биздин той болсо да ашык болуп атат,
ЗАГСы да ашық болып атат, өлімі де ашық болып атат, гейттері де ашық болып атат деп, бүт ақшаның барын тура емес. Жетелеп кете тұрған күш таппай атпайыз ба? Же өкмөт, же парламент кимден издейбиз? Ал сразу оңолбойт, аз-аздан мына түшүндүрүп, сизге окшогон, бизге окшогондор айтып турсак, эл ошону аз-аздан кыскартыш керек. Кыскара коюң. Негизи мындайда, биринчи элден талап кылыштан, элге бир сунуш кылаардан мурда бийлик, биз да бийликтин өкүлүбүз, депутаттар, президент, өкмөт бардыгы. Биз өзүбүз негизи боло турган правиланы сакташыбыз керек. Биз өзүбүз мындай элге күзгү болушубуз керек. Биз өзүбүз ушундай, биз парламент мына бүгүнкү күндө 5-чи өкмөттү бекитип атабыз. Биринчиси Атамбаев, экинчиси Бабанов, Сатыбалдыев, Оторбаев и Сариев. Биз өзүбүз ушул мамлекетте ызычууга биз өзүбүз алып келип атабыз. Бир жылкы менен өкмөттү кетирип атабыз. Иштеп аткан өкмөттү. Мына иштесин, бул киши айтып атат, 3 жыл убакыт берсин деп. Жомарт Оторбаевди эч ким кетирген жок. Өзү кетип атат. Себеп дегенде, жоопкерчилигин аягына чыгара албай, алдыдагы чоң жоопкерчиликтен качып атат. Таможенный союз, кум-төр, ушундай маселелерден. Эми жаман иштеди деп айткан жокмун, жакшы иштеди. Ал кишиге эч кандай бир коррупцион иштерге, бир схемаларга аралашты дегенден алысмын. Таза иштеди, мындай элдин эмесинде, оозунда же башка жалпы эмеде сөз жок андай деген. Бирок жоопкерчиликти мындай жасай турган жумуштарды жасабай кетип калып атпайбы? Бирок ошол эле мезгилде күчү жетпей турган болсо, мындан ары чечүү жолун таба албайм, таба турган кишини койгула деген дагы чечим туура да. Бир четинен алдагы туура, бирок мына 6 айлык убакытта бул өкмөт эч кандай үлгүргөнгө, бул физически мындай үлгүрбөйт, бир реформаларды, чоң кадамдарды жасаганга үлгүрбөйт. Эми муну келе жаткан таможенный союз, кум-төр, ушул маселелерди азыр чечилип калсын. Кум-төрдүн чечилишине менин күмөнүм бар. Ушул эле өкмөт Темир Алгенбаевич министр экономика болуп отурду. Ошол эле мезгилде Сатыбалдыев айтып атат, 50-50ден башка жол жок. Мен башымы коюп берем деп депутаттардын алдына келип парламентке айтат. Ушундан башка жолду көрбөй атам мен. Ушул жол эң туура жол болот деп. Ошол эле мезгилде отурган Оторбаев вице-премьер болуп келип алып туруп, биз 50-50ден Кудай сактаптыр деп атат. Ушул жерде бирок аны да далилдеп чыгышты да. Мисалы, биз 50-50 менен кетип калсак, кум-төр менен Кыргызстан калып калат да, эртең кум-төрдүн эсебинен сатылып алынган 8 ген байлык дүйнө боюнча. Дүйнөдөгү акциялардан биз айрылып калып атабыз. Ошондон талап калабыз. Ага чейин анда Сатыбалдыев жалган айткан болуп атпайбы? Башка жолго түртүп аткан. Азыр бүгүнкү күндө мына коалиция большинствосу 50-50-ни колдойбуз деп чыгып атышат. Биз ошончо акция 33% акциябыз Монголия, Африка, бүт ошо Сентеранын бүт жерде дүйнөдөгү доляларыбыздан ажырап калган турабыз. Бүгүн популисттик биз национализацияга барайлы деген дагы бул популисттик чакыруу болуп атпайбы? Биз темадан алыстабайлы, биздин социалдык түйүндөрдө атайын баракчалар ачылган, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ошол аркылуу айрым биздин телекөрүүчүлөрдөн келип түшкөн суроолорго дагы орун берсек, Гүлнара. Рахмат Алмаз. Студияда жүрүп жаткан тема боюнча сиздерди кызыктырган суроолор болсо, же ой пикирлер болсо, анда азыр экрандан берилип жаткан даректер боюнча сурооңуздарды жөнөтсөңүздөр болот. Мындан бир нече күн мурда социалдык тармактарда дагы бүгүнкү өкмөттүн отставкага кетүүсү өлкөнүн социалдык экономикалык абалына кандай таасирин тийгизет деген теманы талкууга койгонбуз. Анда азыр бизге катталган суроолордун ичинен биринчи суроону берейин. Бул суроону Асыл Калбеков деген колдонуучу жөнөткөн. Урматтуу депутаттар, силер партиянын тизмесинде турган дос тууганыңарды кызматка алып келип, жетишип калалы деп эле кайра-кайра өкмөттү отставкага кетирип жатасыңарбы? Башкы максатыңар кандай? Алтынбек мырза, сиз добушуңузду өкмөттү отставкага кетирүү үчүн бердиңизби деп айтылат бул суроодо. Жооп берип койсоңуз. Бул жолкусунда болбосо дагы буга чейинкилеринде. Өкмөттүн улам алмашканы, силердин дос тууганыңардын кызмат сурап келгендерине баарын көңүлүң калтырбай, ушу кызматка бир жолу болсо да коюп коеюнчу деп эле алмаштырып атасыңарбы деген кеп коюп атат да. Мага суроо болуптур, мен жооп берейин. Биз ушу 5 жылда болгону коалициялык көпчүлүктө бир эле жыл отурдук. Андан кийин бүгүнкү күнгө чейин өзүбүз оппозицияда келе жатабыз. Кетирген өкмөттөргө мен каршы добушумду бердим. Кетиргенге ушул өкмөттөр өзүнүн ишин аткара алган жок деп добушумду мен бердим. Кетиргенге мен кошумчам ушул нерселер болот. Сайдулла.
мына азыркы өкмөттүн сүйлөшүн карасаңыздар 3 жаңы киши келди да. Булардын баардыгы ошол тармакта замдар болуп иштеген кесипкөйлөр, башка эч ким алмашкан жок. Ошондуктан бул жерде ал жөнүндө сөз козгош туура эмес деп ойлойм. Бул баягы Жантөрө Сатыбалдиев баягы кетип атканда өзүнүн баягы ачуусуна чыдабастан ушул мен депутаттардын жакындарын жумушка кое албаганга байланыштуу деп бир пикир айтып кеткенде, маселе ал жакта болгон эмес да. Маселе билесиздер, Ош, Жалал Абадты баягы кайра куруудагы чоң маселелер бар, бүгүнгө чейин бүтпөй атат. Ошондо сөздү элге таркатып койгондуктан кээ бир биздин шайлоочулар ошол пикирде калды. Мына азыр факт. Мына 3 министр келди, 3 тең зам болгон. Башка сырттан эч ким келген жок. Ошондуктан бул жерде ал туура келбейт деп ойлойм. Өндүрүш ага, суроо түшүнүктүү болдубу сизге? Телегөрүүчү мындай суроону салып атат да, парламент өзүнүн тууган туушкандарын кызматка алып келип эле баягы ыраазы кылып коеюн деп эле өкмөттү алмаштырып, улам жаңыларды кызматка койгусу келип аткан жокпу деген маселени коюп атат да. Мына 4-5 курамдагы өкмөттү бекитип отуруп биз бүгүнкү күндө улам кийинки этапта ошол курамдын сапаттык деңгээлин көтөрүп атабыз дегенге ишенесизби сиз? Бул эми жогоруда айтып өткөндөй жанагы дагы эле кайталанган эмеде болуп калат да. Эң башкы жаңылыштык, кемчилдик ошол жаман адаттан арылбай эле силер суроо берип аткандай, могу телегөрүүчү туура маселе козгоп жаткандай, көңүлүн калтырбайынчы деген баягы кыргызчылык ыкмага салып эле, анын ошол кызматка коюлуп аткан адамдын деңгээли канча, талапка, учурга, элдин суроо талабына жооп береби, ага карабай туруп эле анан шатырда бир программаны окуп койсо эле болуп тур деп автоматтык түрдө коюп аткан өзү чоң кемчилдик жатпайбы? Мына ушул эле теманын айланасында мени Темир Сариевдин кайта экономика министрлигинен келип эле сразу башбакандыкка отуруп калганы өзү мени таң калтырып атат. Идея боюнча Жомарт Оторбаев кеткенден кийин министрлер кабинети бүтүндөй кетиш керек болчу да, курамы менен. Эмне үчүн келип туруп эле анан 30-ында жалпы телевидение аркылуу көрдүк. Кызыктай эми автоматтык түрдө аябай ооданы тоодой берип атат. Эми ошол аткара албайбы? Анын үчүн робот болуш керек. Сариевдин программасын Сариевге ишене турган болсокчу. Мына биз ошондой убада берип, анан коо сүйлөгөн мындай атка менемдер, чиновниктерден арылышыбыз керек. Анан учурдан пайдаланып мен парламенттен келген инилериме, агайларыма суроо бергим келет да. Эмне үчүн Сариевдин кандидатурасы коалициялык көпчүлүктү талкууланбай туруп эле, фракциядан өтүп туруп эле анан жактырып кабыл алынып калды. Бул мындай бир процедураны бускандык болот да. Коалициялык көпчүлүктү тааныштырылган жок, өзүнүн мындай суроо жооп алып деген. Фракциялар макулдугун бергенден кийин эле парламенттин карасына чыкты да. Эми ушундай улуттук центральный телевидениялардан чыгып ушундай айтсак, урматтуу Өндүрүш Аксакал, мен сизди өтө урмат кылам. Сиздин жаккан жериңиз элге окшоп бүт тууган уругун жетелеп албастан өзүңүз келип пикириңизди билдирип кетесиз. Митинг кылып атасыз, мен билем сизди көп жылдан бери. Өзгөчө митингди Белоруссиянын посольствосунун алдында жалгыз ызы-чуу кылбай өткөрүп кетесиз. Бул сиздин жакшы жериңиз. Эми азыркыңыз бул туура эмес. Биз баарын да талкууладык. Баарын фракцияларда, андан кийин көпчүлүктө, комитетте каралды, анан акырын сунуш болду. Дагы суроо болсо Гүлен. Бул суроо Өндүрүш мырза сизге. Өкмөттү иштей албай койду деп катуу сындап жатасыз. Сиз эгер өкмөттү жетектеп калсаңыз, мамлекетти өнүктүрүү үчүн эмне кылат элеңиз? Сиздин мисалы мурда кийин деле бир көзгө көрүнө турган жумуштарды жасаганыңызды деле билбейт экенмин. Пикеттерге чыгуу жагынан эле кыйын болбосоңуз. Бизде бардык эле сын айтышса кыйын, ал эми иш жүзүнө келгенде эч нерсе аткара албай калып жатышпайбы дейт. Бул суроону Мерим Гуренкеева деген жаран жөнөткөн. Түшүнүктүү болду. Сиз сындай эле бересиз, өкмөттү сындай эле бересиз. Эгерде өзүңүзгө ошондой жоопкерчилик келип калса, акыбалдан чыгыштын кандай жолун сунуштайт элеңиз деп атат? Мен биринчи жакшы суроо экен. Мен өзүмдүн деңгээлиме карамакмын. Бирөө сунуш
бір жылу жұмышқа орын беріп қойса эле лаппай оба аткарам сенин сунушуңа рахмат эми көрө жатармын деген принциптен арак болмокмун дагы. Анан ар ким бул мамлекеттик кызмат журт башында турган, эл башында турган бул оюнчук эмес да. Бул канчалык жоопкерчилик. Мына бул парламенттин өкүлү айтып кетти, жоопкерчиликтен качып атат. Жоопкерчилик деген жөнөкөй айтылганы менен анын артында канчалаган салмак, канчалаган сыноо, канчалаган мындай анан убагында жооп бере албай каламбы деген суроонун айланатында баш катырбайбыз дагы макул боло беребиз. Мен кемчилигин айта алам, акылы айтпайм дейсизби? Мындай дагы маселе бар да. Анан жана ким алмаз айтып өтпөдүңүзбү сөзүңүздүгө аралжы жана сөз арасында эмне үчүн Кыргызстанда митинг, пикеттер көп болот депчи. Анткени туруктуу өкмөт жок. Республикада мындай өсүп өнүгүү жок болбой эле улам эле башкы ролду ойногон жогору жактагы персонаждар тиги шоу спектакльдерди кое берсе кантип чыкпайт. Жөнөкөй эле чыга бербейсиң. Пикет, тыныч жыйындар бул оюнчук эмес. Бул биринчиден, экинчиден ошол эле тыныч жыйындарга чыккандарды эмне кылып атат биздин азыркы күч структуралары? Айттырбай дедирбейт. Барсаң эле плакатыңды айрыйт, барчу жаңа бар дейт. Бул туура эмес да. Өкмөт деген, эл президент деген ошол жөнөкөй адамдардын, тыныч жыйынга чогулган адамдардын пикирин, оюн уга билиш керек. Бизде тилекке каршы ошол жок. Рахмат. Бизде азыр бир туруктуу ишти жүргүзө турган системаны издедик да, анан парламентаризм, парламенттик системаны тандадык да. Себеби эки жолу президенттик башкарууну көрүп анан азабын чегип калдык деп атабыз. 5 жылдык практика ушундай гана чоң баягы окуялар менен эсте калчудай болуп атат да. Улам эле өкмөттү алмаштыра берип анан кайсы бир өкмөт башчысы ай сен тапшырылган ишти жасай албай койдуң деп кеткен жок, бардык эле башка себептер менен кетип атат деп атабыз да. Биз канткенде ушул туруктуу мамлекеттик башкаруу органын калыптандырып, өкмөттүк структура деп коелу. Анан бир элдин көзүнө көрүнө турган иштерди ушинтип ырааттуу жүргүзүүгө жетише алат элек. Мен азыр өндүрүш аксакалга бир кошумча айтып коеюн да. Мына азыркы бийлик боюнча көп маселелерди айтып атат. Экономикалык жактан көп аксоолор болуп атат. Биз аны моюнга алышыбыз керек. Бирок жана митингдер боюнча биз бир топ алдыга жылдык. Сиз Бакиевдин убагында кандай маселе аткардыңыз билбейм. Кээ бир политиктер эртең менен үйүнөн чыгып кетип, кечкурун же келем, же келбейм деп кетип жүргөн. Биз ошону өткөрдүк. Бирок азыр чоң жылыш болду демократия тарабында. Может быть, сизге жакпайттыр, бирок муну элибиз туура түшүнөт. Бир топ алдыга жылдык бул боюнча. Азыркы президент бул боюнча чоң жумуш жасады десек жаңылышпайбыз. Эми өкмөттүн туруктуулугу боюнча ошону курамы боюнча өкмөттү мыкты иштетиш үчүн биздин шайлоочулар эки партияга көп добушун бериш керек. Эгерде эки партия көпчүлүктү түзсө, анда ошол кийинки премьердин көбүрөөк иштеген, анан жоопкерчилиги дагы күчтүүрөөк болот. Эгерде 3-4 партия түзсө, бул кичине оор болуп калат экен. Бирөөсү айнып калса эле өкмөт кетиш керек болуп калат. Мен азыр 3 партия түздүбү, 3 фракция. Бирөөсү чыгып кетсе, өкмөт автоматически отставкага кетет. Ошондуктан мен ойлойм, бул акырын жылып, элибиз да тажрыйба алып, шайлоочулар ушуну сезип анан жылат. Буну ак үйдө же көк үйдө отуруп алып чечпейт. Мына азыр өнүккөн өлкөлөрдүн тарыхын көрсөңүз, 100 жылдап келген ушул демократияга. Биз аны 5 жылда өткөрөбүз дейт. Андай болбойт. Кудай буйруса, мына кийинки шайлоодо ушул эки партияга көпчүлүгүн берсе, биздин Кыргызстандын шайлоочулары, ошол эки партия өкмөттү түзсө, андан кийин жылыш алдыга кетет. Келечеги барып эки эле партия катышып калыш керек. Бири оппозициялык, бири бийликтеги. Кимиси утса, өкмөттү ошол түзө берет. Ошондо биз алдыга жылабыз. Анан азыркыдай 3-4 партия биригип түзгөндө бул жоопкерчилик жок болуп калат. Кандай элесиз? Негизинен бүгүнкү мезгилде парламенттик башкарууда биз президенттик башкаруудан парламенттик башкарууга өткөндө бизге мындай башка бир багытка кеткенибиз болуп атат. Ошол бизге жаңы, ошондуктан мынау 5-чи созуп жаңы мына парламенттик башкарууда биздин парламент өзүнүн сапары карап атат. Эмки 6-чы созуп дагы
ушунун тегерегинен мындан жакшы иштеп кетет дегенден мындай эксперттердин айтканына таянсак, дүйнөлүк тажрыйбаны карасак, биздин бүгүнкү кийинки парламент кимдер, кайсы партиялар, ушул тегерегинде партиялар бүгүнкү күндө 10 партия ушулар келет. Ушундан көп деле жакшы болбойт, бирок бир мезгилдер келгенде бир 2 парламент, 3 парламент өзүнүн сапары карагандан кийин биз толук мүмкүнчүлүк болот парламенттик башкарууга толук өтмөк. Бизде бүгүнкү күндө толук парламенттик башкаруу дегенден мен алысмын. Себеп дегенде бүгүн көрүп атабыз парламенттик жана президенттик башкаруу болуп атат. Бизде сөз эркиндиги башка өнүккөн өлкөлөрдөй бизде андай өнүгүүгө жете элекпиз. Себеби биз союз таркагандан кийин президенттик башкаруудан биз диктатурадан негизинен бүгүнкү мындай элдик парламенттик башкарууга бизге мындай өөн болуп, ошону биз жакшы көч бара оңолот дегенде биз өзүнүн ордун убакыттар келет, биз ошого баарыбызга күбө болобуз, Кудай буйрса. Кийинки парламент андан кийинкисинде уже оңолот деген. Азыр мына Темир Сариев комментарий берген айрым маалымат каражаттарында чыгып атат. Эгерде азыр биз иштеп аткан өкмөт мыкты иштеп кетсе, шайлоодон кийин дагы ушул эле курам иштеп кетүү мүмкүнчүлүгүн алат деп айтат да. Ушуга канчалык ишенсе болот bizde? Эч кандай андай болушу мүмкүн эмес. Себеп дегенде шайлоо кандай болот буну бир Кудай билет, кайсы партиялар келет. Конституциянын негизинде жаңы келген парламент жаңы составты түзөт. Эгерде бүгүнкү ушул отурган 3 фракция большинство ушулар жеңишке жетип келип кайра ушу коалицияны түзгөн болсо, анда калып калышы мүмкүн. Бул элдин колунда, алдын ала эч кандай буну айтыш кыйын. Кийинки парламентте бүгүн биз отурган 5 партия эч кимси келбей калышы мүмкүн. Буну эч ким айта албайт. Жаңы келген парламент негизи конституциянын негизинде жаңы өкмөттү түзөт. Ошондо жаңы адамдар келип калышы мүмкүн. Ушул маселе боюнча эми көч бара оңолот дейт да. Анан бирок качан оңолот деп күтүп жүрө бербешибиз керек. Эми бүгүнкү парламенттен эртең келген кичине сапаты жагынан жогорураак келет. Анткени элибиз баарын көрүп, элибиз таразалап, анан жакшы добушун берет деп ойлойм да. Анан ошондой жакшы сапаттуу эми азыркы парламентте өзүнүн баягы миссиясын аткарып атат. Жакшы аткарган жерлери бар, кемчиликтери бар. Ал эми кийинки парламент мындан да сапаттуу келсе анан оңдойт деген эмен бар. Анан экинчиден бизде бир ушул өкмөттү бая кетирген сыяктуу эле дагы бир өнөкөткө айланып карайткан конституцияны кайра алмаштыруу башталып атат да. Биз жок дегенде ушу конституция менен бир 15-20 жылга иштесек, анан кийин 2020 жылдан кийин анан кийин өзгөрткөнгө камырсак жакшы болот да. Себеби азыр дагы конституцияны өзгөртөбүз. Анан ал конституция бир 3-4 жылдан кийин жарабай калды деп кайра өзгөртөбүз деле азыркы тас кебетебиз менен жүрө беребиз да. Ошондуктан ошону шашпай кое турсак да. Темир Аргенбаевич ошол башбакандыкка отураар 2-3 күн калган маалда мен массалык маалымат каражаттары аркылуу бир өзүнүн интервьюсун окугам. Кыскачачы Ак Шуңкар партиясы сөзсүз түрдө барышыбыз керек шайлоого депчи. Анан бир аз убакыттан кийин эле андай болбой калды да. Муну эмне үчүн айтып атам? Позициянын жоктугу да. Анан мен ушул Темир Аргенбаевичти ушул креслого постко алып келгендер ага чоң убада берди. Аны жашырбай айтыш керек. Сен шайлоого мыктылап даярдык көрөсүң, биз айтканды жасайсың, 100% шайлоо таза өттү деп, жакшынакай кылып административдик ресурстарды пайдаланасың, эмне кыласың, шилип, андан кийин анан көрүп жатат. Темир Аргенбаевичке уже орун камталды. Эмки шайлоо жакшы өтсө, ал ушул орунда кала берет. Бирок мындай болбош керек. Бул элди алдагандык, элди саткандык. Темир Аргенбаевич калабы калбайбы, аны убакыт саат, анын иши көрсөтөт. Алдын ала антип мындай көзү боемочулук кылбасын да. Кыска жооп кылып коеюн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу ушул жерде катышуучулар, сиздер акыркы 23 жылда карасаңыздар, ар бир парламент келгенде эскилеринен 30%-ын тегерегинде эле калат, 70%-ы жаңырат. Ошондуктан булардын калышын 70% кеткенден кийин жаңы депутаттар келсе, алар эмне деп айтат, ошон үчүн анга түш жоорбай эле коелу. Ким келишин бир Кудай билет деп Алтынбек Турдубаевич туура айтты. Анга кыйналбай турайлы, анан парламент келгенде чечебиз. Бирок акыркы статистиканы карасаңыздар 70%-ы келбейт. Рахмат. Гүленора дагы келген суроолор болсо. Рахмат Алмаз.
Кумтөр бир топ чиновниктердин кызматтан алынышына себеп болду. Оторбаев деле ошондон кетти окшойт. Парламент өзү жоопкерчиликти алып, Кумтөрдү ары же бери кылып, анан бир туруктуу иштей турган өкмөт дайындабайсыңарбы? Өкмөттү күнөөлөй бербей, башында ушул Кумтөр маселесин ким ушунчалык кылып челиништирип койгонун дагы иликтөө керек. Эми айтканда Кумтөрдүн биринчисин Акаев, экинчисин Бакиев бир жолу биздин колу бутубузду Кыргызстандын элинин бул колун бутун байлап кеткен. Бардыгын маселесин билесиздер, кандай болуп кайсыл жерде оформить этилген, акцияларыбыз кандай болуп өтүп кеткен. Ошондуктан бүгүн биз мындай бардык мурунку өкмөттүн бүт кагаздарын кийинки өкмөт алып аткаранга милдеттүү. Анан ошондуктан биз ошолордун баарын мойнубузга алгандан кийин мына азыр колу бутубуз байланып ушуну чече албай атабыз. Буга эки президент өткөн күнөөлүү. Алтынбек мырза, азыр парламент менен өкмөт чогулуп бир муштумга биригип туруп, тарыхый кадам жасайлычы, бизден кийинки жаңы шайлоодон кийин келген коалициялык көпчүлүк деле ушул Кумтөрдүн айланасында жүрүп, кайра өкмөттү айдап чыгып, убара тартпай, бир элдин кызматында болсун, биз КТРде ушул жоопкерчиликти алып, биз чечип салалычы дегенге күчү жетеби азыр? Эми албетте бүгүндө акыбал өтө оор. Бир күч айтып атат, 50-50ден башка жолубуз жок. Ал 50-50 менен барган болсок, биз акцияны жоготуп атабыз. Акцияны жоготуп, ошол эле мезгилде биздин уже 20 жылдан ашык казылып, уже бизде алтын 200 тоннага жетпеген алтын калды. Анын себестоимости өтө оор, кымбат. Татаал казылат. Кыйналып кымбат казылат. Ошол мезгилде биз акциядан баш тартып атканыбыз бул негизинен туура эмес. Экинчиден улутташтырабыз дегенде бизге улутташтырган болсок, тоже акциядан ажырайбыз 33%. Ошол эле мезгилде бизге $3 миллиард карыз берип айтканда, парламент азыр чогулуп туруп чечим кабыл алганга даярбы же даяр эмеспи? Даяр албайт, даяр эмес, чече албайт. Себеп дегенде популисттик вызовтар болуп атат. Улутташтырыш керек деп. Улутташтыргандын аягы жакшы менен бүтпөй атат. 50-50дин аягы жакшы менен. Ошондуктан экологияны нарушениясы менен, ушулар менен международный сотторго биз давно беришибиз керек эле. Ошо менен биз бир 7 миллиард, 15 миллиард эксперттер санап чыгып атат. Ошолорду биз буларга мойнуна илишибиз керек болчу. Андан кийин калганына келип сүйлөшүбүз керек. Азыр биздин бүгүнкү жасап аткан жумушубуз бүт ушул жалганчыларга алданып, ушулардын акчасына берилип, мурдагы эки президенттин тушунда болуп аткан иш бүгүн дагы жүрүп атат да. Мындан кийинки жаңы шайлана турган парламенттин тушундагы иштин деле солгундашына, ушинтип туруксуздук алып келишине Кумтөрдө баары бир таасир этиши мүмкүн экен да эгерде. Сөзсүз бүгүнкү күнгө чейин ушундай таасир берип келатат. Кийинкисинде да ушул иштер жүрөт. Биз бул бир жаңысыл бир ордуна койбосок, бул иштер улана берет. Рахмат. Гүленара. Буга чейин эки өкмөт курамы тең ушул Кумтөр маселесинин айынан отставкага кетип отурат. Темир Сариев башында турган жаңы өкмөт Кумтөр маселесин чече алат деп ишенесиңерби? Канчалык ишеним бар сиздерде? Сизде барбысыз? Жолун табышы мүмкүнбү? Негизи жолун тапсак болот. Бул өтө татаал нерсе да. Мына мисалы Алтынбек Сулайманов дегенде Бирбол деген партиянын жетекчиси, же артында Бирбол партия деп турат да. Мисалы Нышанов Сайдулла десе Атамекен деген. Мына өткөндө Жомарт Кайыпович кылып, Жомарт Кайыповичти да көп мындай түшүнбөгөндөр күнөөлөп чыгышты. Биз ошону мындай экономикалык жактан жана юридикалык жактан так маселени чече турган алып барышыбыз керек. Биз ошол улутташтырууну эң акыркы айла кеткендегисине коюп атабыз. 50-50ге азыр парламенттин көпчүлүгү да колдогон жок. Кыргызстандын элине зыян келбей турган маселе болуш керек. Бирок бул өтө оор маселе. Мен ойлойм, эгер Темир Аргенбаевич биринчи кийин премьер-министр болуп калам деген ой болсо, экинчиси Кыргызстандын тарыхында жазылып калам десе, ушул бир патриот катары ушуну 6 айдын ичинде чечсе болот. Менин чечишине ишенимим азыраак да болсо бар. Эми толук чечип берет дегенден алыс болушубуз керек. Рахмат. Бир эле мүнөттүк убактыбыз калды. Кыска эле бир эле кыска эле оюңуздар. Сиз ишенесизби, ишенесизби? Мен эми өкмөт чечишине мен азыраак ишеним бар, бирок эгерде ушул комиссияны өлкөбүздүн президент жетектеп, жогорку кеңештен, өкмөттөн, коомчулуктан бир авторитеттүү комиссия түзүп, анан эл менен акылдашып туруп чечем десе сөзсүз чечилет. Мен кечирим сурайм, биздин убактыбыз бүтүп калыптыр. Урматтуу делегечилер, биз бүгүн
өкмөттүн туруктуу ишин кантип камсыз кылабыз, улам алмашкан өкмөт Кыргызстандын социалдык экономикалык жагдайына кантип таасир этет деген суроонун тегерегинде сөз кылууга аракеттендик. Өкмөттү туруктуу иштетпей жаткан факторлор жөнүндө дагы сөз кылдык. Мындан кийинкиси кантишы мүмкүн, кандай жолго барабыз деген суроолорго дагы мына биз мындай пессимисттик көз караш менен берилген жоопторду угуп отурабыз. Эң башкысы биз кандай болсо дагы жолубуздан тайбашыбыз керек, дагы туруктуу иш болмоюнча өкмөттөбү, коомдобу өнүгүү болбойт экендигин түшүнүшүбүз керек. Саламатта туруңуздар.